Turmuş har bir gündün agımынан kuralgандай эле ар адамдын өзүнчө тагдыры, өзүнчө өмүр сүрүп жашоо өтөгөн мезгилдери бар. Ошол өмүр өтөөдө өз дорунда артына өтөгөлүү эмгек издерин калтырган инсандарыбыз тууралуу канаттуу ойдун калемгери журналист Калмакбай Тынчыбеков жөнүндө сөз кылууну ылайык көрдүк. Жакында анын Тулпар тушуна деген китеби Бишкек шаарындагы басылмадан басылып чыкты. Ал өзүнүн бул китебинде ар кыл кесип ээлеринин өмүрлөрүн, даңктуу басып өткөн жолдорун таасирдүү чагылдырып бере алган. Алгач ал публицистикалык ой толголорго сереп салат. Кыргыз элинин бир тутканы уруху, баалуулугу Манас дөөлөтү экендигин айтып келип, ыйык туткан Манасыбызды жогорку кеңештин трибунасына алып чыгып, салттуу эрежелерге ылайык бийлик өкүлдөрүнө ант бердирүүнү колго алсак, адеп ахлагына келтирер беле деген түмөн түйшүккө батат. Гейит ойлонот. Байыркы гундардын, кыргыздардын башчысы Атила Адилетхан тууралуу да учкай сөз калчайт. Сиз бир катар жылдар ушул калемгерлик өнөрдө отпайсызбы? Бул калемгерлик өнөр бийик өнөр экен деп көрсөтчү. Анан сиз мына башында балалык кезде дегеним, ушул журналисттик кесип тандап алып, журналист болуп иштедиңиз эле. Ушул журналисттик кесипке келишиңиздин жөнүндө токтоло кетсеңиз алгач бизгечи. Кандай келип калдыңыз экенде? Ушул мана туура айттың. Ушул бала кезибизде мектеп жашында жүргөндө райондук коммунисттик эмгек деген гезит чыкчу эле райондук. Ал ошол гезитке мектеп турмушу жөнүндө кайсы бир деңгээлде бир маданий массалык иштер болуп калганда, ошондой иштерди чагылдырып, ошол коммунисттик эмгек гезитесине чагылдырып турчумун. Майда материалдар, кыска материалдарды берип турчу элек. Аял эмгекчилери жөнүндө материалдарды ошолорго бир чака маалымат бериле турган материалдарды берип жүрчү элем. Ошолорду баарын өзүмчө бир тетрадка топтоп жүрчү элем. Кийин бир ошол керек болуп калабы, таасири тиеби деген мааниде алып жүрдүм эле. Анан ошо 10 классты бүткөндөн кийин өзүм көңүлүм гезиттерге байланышып жүргөндүгүнө байланыштуу. Анан ошол Бишкек шаарындагы анда Фрунзе деп аталчу эмес беле? Фрунзе атындагы СССРдин эл жүлдү атындагы университетке тапшырып, ошону филология факультетин аяктаганмын. Аяктап 76-жылы бүткөндөн кийин алгач Пржевальский шаарындагы комсомолдук уюмдун инспектору болуп бир жылча иштеп калдым. Андан кийин эмгек туусу деген Ак Суу райондук гезити бар эле. Ошол жерге орун бошогон экен. Анан өзүмдүн кесибим менен иштейин деп эмгек туусу гезитине өтүп, ошол жакта кабарчылык милдетти аткарып жүрдүм да. Анан ошонтип акырында такшалып, бир жарым жылдын ар жак бер жагында ошо эмгек туусунда иштедим да. Андан Сүккөл правдасы деп аталчу эмес беле азыркы областтык гезит. Ошо Сүккөл правдасына азыркы Сүккөл кабарлары деген газета чыкчу эле. Ошол жерден мен ошол жака кабыл алындым. Анан ошол жерде айыл чарбасы бөлүмүндө иштедим. Андан советтик курулуш бөлүмүндө иштедим. Аяк жагында ушул партиялык турмуш бөлүмүндө иштеп, комсомолдук, профсоюздук турмуш маселелерине көбүрөөк ыктап, ошол жагынан көп материал, бир канча жакшынакай материалдарды берген күндөрүм бар. Ушинтип журналистикага аралашып кеттим. Ошол мезгилде ар кайсы темаларда очерктерди, сүрөттөмөлөрдү жана башка бир социалдык маселелер боюнча бир канча материалдарды жазууга туура келди ошол бөлүмдөрдө иштеп атканда. Анан өзүбүз такшалдык. Анан союз мезгилинде мындай кадрларга аябай өзгөчө көңүл бурар эле да. Калмакбай, ошол кездердечи айтайын дегеним мына гезитте иштеп жүрүп эле, анан кийин сиз комсомолдо иштедиңиз. Анан ушул орган жагына, ички иштер орган жагына деп атам, милиция жагына ооп кеттиңиз да, Орган жагына кеткеним себеби ошо Сүккөл правдасында иштеп аткан мезгилде горком партиядан
ошол ар бир тармакта алдыңкы өндүрүштө иштеген алдыңкы кызматкерлерди ички иштер органдарына кабыл алуу маселеси боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Ошого байланыштуу анан мени комсомолдук жолдоо менен ички иштер органдарына жиберди. Анан ички иштер органдарына ошол жактан комиссиясынан өтүп, аңгемелешүүлөрдөн өтүп, анан ушул туура келди. Ошондон кийин милиция кызматкери болуп иштеп калдым. Канча жыл иштедиңиз? Анда 1981-жылга чейин иштедим. 25 жыл иштедим. Андан ошол мезгилде дагы кийинчерээк ошол ички иштер министрлигинде басма сөз кызматы ачылып, ошол мезгилде басма сөзгө абдан маани берилип, кылмыштуулукка каршы күрөшүү ушу басма сөзгө көбүрөөк чагылдырылса, ошондогу болгон окуялар, кылмыш ачуунун тажрыйбалары, кылмыш ачуун кантип ачылат, бул дагы өзүнчө бир профилактикалык маселелер ишке ашырыла тургандыгына байланыштуу бизде ошол ички иштер министрлигинде басма сөз кызматы ачылгандан кийин ошонун эң башында ушу мени тандап алышты. Анткени мурда журналистикада кабарыңыз бар экен, ошол жерде иштеп жүргөн экенсиз. Ошо милиция тармагынын бир жакшынакай материалдарды берип, ушу жагын карап берсеңиз деген сунуш түшкөндөн кийин анан ошол жакка ооп, ал жерде бир 4-5 жыл иштеп калдым. Андан кийин Ак Суу районунда ички иштер бөлүмүнүн орун басарлыгы кызматына жиберишти. Анан ошол жакта дагы иштеп, ал жерде дагы милиция кызматкерлеринин кылмыш ачуудагы тажрыйбаларына таянып, бир серийный материалдарды берүүгө туура келди да. Калмапбай Тынчыбеков 70 жашка келсе дагы келбети, жүрүш турушу, мүнөзү жаштагыдай, ырга жакын. Учурда карлар деле катарда фольклордук ансамблинде өзү курактуу ардагерлер менен бирге иштешип, өнөрүн элге тартуулап келет. Salkındır caylı zulmünün Ettim çalkı aytarı Kaydasın gençi calcalı Ettim çalkı aytarı Kaydasın gençi calcalı Irgamsa celge calrok Irgışta ürküp ağrıyor Kalıkta gelir degensi var Aynaray döktü candırar Kalıkta gelir degensi var Aynaray döktü candırar Esalıp caylı oyunda Şaraptan solum boyunda Kırmızdan içsin haydi var Onçalaş bolsun olunda Kırmızdan içsin haydi var Onçalaş bolsun olunda Encele kaçı seçer Kaya karatağın susam Bir göz için işleri Gördüm görsün zaman Bir göz için işleri Gördüm görsün zaman Kaleminiz kolundan çürбөй, balkim oşo mezgillerде balkim özüңүздүн bir күндөлүктөрдү, дебделерди жазып жүргөндүрсүз. Эскерүүлөрдү дегенде жана баяндамаларда. Ана мына жакында эле ушул Тулпар тушуна деген китеп чыкты. Биздин окумандар балким окуп, ар ким өзүнүн ойлорун айтар дегенде, анан эми мында канаттуу ойдун
калемгер деп мынакей биз дагы баш сөзүн жазышундай биз сизге бир ак жол кааладык эле. Эми бул китепте чындыгында баягы нагыз адамдардын баягы басып өткөн жолдору өрнөктүү, издери калганда. Анан мында дагы тарыхый окуялар да жүрөт. Адилет хан жөнүндө жүрөт да, Атилла жөнүндө. Мына ушулар жөнүндө токтолсоңуз. Китепти негизги өзөгүдүндө. Бул Тулпар тушунда деп айтылышынын себебине да токтолуп койсок алдында эле туура келип турат окшойт. Негизи эле кыргыз баласынын аттын ролу абдан чоң. Кыргыз баласынын турмушунда, жашоосунда атты пайдаланылбай койгон учурлар болгондо эмес. Ошон үчүн Тулпар тушунда деп кыргыз эли жөн жеринен лакапка чыгарган эмес. Тулпар тушунда гана күлүк аталып, атагы айды чапчоорун элдин көпчүлүгү билет. Анан ошолго байланыштуу мына китептин мукабасындагы ошо символдуу түрдө ушул багытка тууралаштырып чыгаралы деген ой жоорулар болду. Кыргыз баласы тоолорсуз жашоосу өткөн эмес. Андан жайлоосу турат, андан кийин андан көлдүн элеси турат. Анан ошол көлдүн элесинин четинде Тулпар Тулпардын элеси түшүрүлүп, сүрөтү түшүрүлүп, алкынып бараткан Тулпардын элеси түшүрүлгөндүгү бул накта ошо символдуу көрүнүш да. Чындыгында эле да эмгек адамы ар дайым бааланып даңазаланууга тийиш да. Ошон үчүн ушул кийинки мезгилдерде Борбордук республикалык телевидениедан дагы ушу көздөр өтүп кеткен эмгек алдыңкыларынын атагы чыккан эмгек адамдарынын даңазасы берилип бир жакшы көрүнүштөр болуп атат, берүүлөр болуп атат. Мына ошол сыяктагы биз дагы ошол бир канча ошо эмгек адамынын бейнесин чагылдырууга киришип, ошону чагылдырууга туура келди. Бул китепте негизинен тиги спорт тармагында эмгеги сиңген, маданият тармагында эмгеги сиңген, социалдык турмуштагы кээ бир инсандардын эмгек парасаттары тууралуу жазып ушул китепти чыгарганыбыз ошол. Анткени эмгек ар бир адамдын эмгеги өз учурунда бааланып тиешелүү баасын алыш керек. Анткени ушул китепте чыккан инсандардын көпчүлүгү мамлекетибиздин, өкмөтүбүз үчүн өз үлүштөрүн кошкон инсандар. Мына ушуларды чагылдырып берүүгө аракет кылдым да. Анан жанагы Атилла жөнүндө суроо берип калдыңыз. Атилла бул биздин тарыхчылар, фольклористтер, этнографтор, этимологдор булар жакшы билет. Жалпы элге түшүндүрүп эметип коюш керек да. Бул биздин эранын 5-6 кылымдарында Евразия континентинде өзүнчө империя түзгөн киши. Бул Атилла деген, Адилет хан деген эле мааниси. Кыргыздын накта аты Адилет хан. Теге орустун тарыхчылары Эдил хан деген аталышта атап жүрүшөт. Муну Чыңгыз Айтматовдагы өзүнүн эскерүүсүндө Эдил хан деп өзүнүн бир эскерүүсүндө айтып кеткен жери бар. Мына ушул Чыңгыз Айтматовдун атайын ушул Атилла хан жөнүндө айткан өзүнүн оюн баш сөз катары пайдаланып туруп, анан кийин мен дагы өзүмдүн оюмду тарыхта илимпоздор калтырган ойлоруна кошулуп, ошолорду окуп чыгып, анан мен дагы өзүмдүн оюмду айтып койдум беле. Мында Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзүнү келтире кетели, бул ачыктык кылбас. Атилла биздин тарыхый жекече ой санабыздын ренессансы менен кайра жаралат. Эдил хан бабабызды төл тарыхыбызга киргизип, адабиятта кайталангыс Оросон образын жаратып, эли журту менен
кайрадан жүздөштүрүшүбүз керек деп Чыңгыз Айтматов өзүнүн оюн айткан экен. Мына ушуну мен башкы бир ой катары кабыл алып кошо киргиздим. Атилла хан жөнүндө. Атилла хан жөнүндө биздин Иранын 5-кылымдарында абдан Евразия континентинде хан катары өзүнчө ошол гундардын империясын, гундар деп бул кыргыздар экендиги тарыхта белгилүү да. Мына бул жерде бир айтып кое турган нерсе, Амиа Мерцелин деген римдик окумуштуу тарых илимчи кыргыздардын гундардын тарыхый эл экендигин ошол жерде келтирип кеткендигин айтып кеткен да. Мында айтып атат: римдиктер биз эң байыркы элбиз деп мактанасыңар. Бизден дагы байыркы эл болуп чыгыш элдеринен гундар, кыргыздар эсептелинет деп Александр Македонский айтып кеткен сөзүн ушул мезгилге чейин тарыхта калып калгандыгын белгилеп кеткен экен да. Мына бул жагынан ушул батыш өлкөлөрүнүн каратып алууда Атилла хандын өзүнүн бир стратегиялык бир өзүнүн деңгээли аскердик жөндөмү болгондугу жөнүндө бул жерде абдан ачык даана белгиленген. Ошон үчүн бул Атиланын басып өткөн жолу, ошол батыш өлкөлөрүнүн кылычтын мизи менен каратып гана тим болбостон, алардын жүрөгүн алуу менен, жылуу жумшак мамиле кылуу менен, дипломатиялык маселелер менен аларды өзүнө каратып алууга мүмкүнчүлүк бар экендигин ойду келтиргендиги менен бул Атилла жөнүндө дагы тарыхчыларыбыз, филологдорубуз, илимий тармакта иштегендер дагы кызыгып, бул киши жөнүндө бир канча эмгектер жараларына ишеним бар да. Калмакбай Тынчыбек менен биз студент кезден, жаш кезибизден бери таанышпыз. Андан кийин чогуу жүрүп, жолдош болуп, дос болуп жүрдүк. Калмакбай ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматында иштеп жүргөндө көп жакшы нерселерди эметип, ошо заманыбыздагы оомал төкмөл окуялардын баарын тең жакшы чагылдырып жүрдү. Мына азыр эми 70ке чыгып, жакшынакай өтөлгөлүү өмүр сүрүп отурат. Мына ошол өмүр баянын баарын чагылдырган Тулпар тушунда деген китепти жазып отурат. Мына китепти окуп туруп аябай ыраазы болдук. Себеби китепте байыркы кыргыздардын тарыхы, мына Эдил Баатыр деп коет, Атилла, биздин Атилла кыргыз. Ошол ал хундардын башчысы болгон. Хундар деген кыргыздар. Кыргыздардын ичинен Дөөлөсү Мундуз урусунан башчысы болгонда, мына ошондой окуяларды баштап, анан өзүнүн жердешин, атасын өзү жөнүндө эметип, жакшынакай сүрөттөрдү чагылдырып, андан кийин жакшынакай ырларды. Эми ырлардын окусаң жакшы да, баягы Сүйүнбай Эралиевдин агырындай болуп калыптыр. Ал да жакшы, мааниси жакшы, уйкаштыгы болбосо дагы. Бул деген агыр деп коет. Сүйүнбай Эралиев ошону менен даңкталган. Мына ошондой эмелердин баарын чагылдырып, жакшынакай эметтир. Ошон үчүн Калмакбай мырзанын Тулпар тушунда деген китеби абдан маанилүү, абдан жакшынакай учурга тап келген, учурга ылайыктуу эмекен, жаштарга жакшынакай үлгү боло турган китеп экен. Ошон үчүн Калмакбайдын баягы жашоодогу өзүнүн критериясы, жашоодогу өзүнүн деген баягы алган бир позициясы мен аябай туура деп ойлойм. Себеби мына өзүбүздүн баягы карлар деле катарда деген баягы фольклордук аваздык эме бар. Карлардын деги ансамбли бар. Мына ошол ансамблде алып баруучу болуп иштейт. Өзү деген каяктагы бир сөздөрдү, байыркы адамдардын сөздөрүн, акылмандардын сөздөрүн баарын таап, ушулардын баарын эметип абдан көңүлдүү кылат да. Ошон үчүн бул кишинин өмүрү жаштарга үлгү боло турган өмүр, үлгү боло турган иштер. Могу китеп деген жаштарга үлгү боло турган жакшынакай китеп чыгарылыптыр.
Ошон үчүн мен куттуктаймын 70 жылдыгы менен. Өмүрлүү болсун, Калмакбай досум, иши ийгиликтүү болсун, ден соолугу чың болсун, үй бүлөсү менен бала чакасы менен аман эсен болсун. Sarıydın bana salkılay tosundan, sağızgan bana gele varımı. Sana bana izlesin, anteyin dalmay duyan. Olduna. Göğüy dağlara gargalay tosunan, göğüçkenleri uçatız olsunan. Göğüy dağlara izlesin, anneyin göralmay duyan. Saldım bana sonuna sarılıp, sağızgan bana gele varım. Zarvan takarı beni varınca, kanterin sağlaştım sonra. Anterin sağlaştım sonra. Калмакбай абанын кызы Мунара Тынчыбекова дагы таланттуу кыздардын бири. Үй бүлөсү балдар менен ыргыгө жакын. Атасынын китебинин чыгышына дагы чоң салым кошкон. Эмесе атасына арнаган алардын чыгармаларына дагы орун берсек. Апа, апа, кымбатым сен, аламда жок сагат тең. Өзүң барда кандай жакшы, бактым апакем. Буак баскан чачтарыңдан мен сыйлайын эркелейин. Балдай шерин меримиңе мен термелейин. Чаркайланып өт аламды апа,
Қалмақбаева мынакей сіз азыр еш алда жүрсеңіз дағы мына 70 жаш деп атабыз. 70 жашыңыз құт болсын. Рахмат. Анан эми карылар деле катарда деп айтылып келатат. Бул карылар деле катарда деген мынакей силер өзүңүздөр мына атайын ушул фольклорду бир ансамбль ачтыңыздар эле. Муну ушунун катарына кире атасыз дегеним да. Буга кандай карап атасыз? Жашка карабайт бекен, үнгө карабайт бекен дегеним. Ушул карылар деле катарда деп биздин уюшалганыбызга 6-7 жылдан түзүү болуп калды. Ага чейин толкун ансамблинде хорунда катышып жүрдүк элек. Анан аманда жалаң эле теги патриоттук темадагы 9 майга арналган ырлар орусча кыргызчасы азыраак болуп, орусча ырлар көбүрөөк келген. Анан кийин ушул өзүбүз аксакалдар бир ойдо жүргөнбүз. Өзүбүз дагы бир кыргызча ырларды ырдап, патриоттук темадагы ырлар көп. Лирикалык багыттагы оончулар жазган ырлар көп. Мына ушуларды деле өзүбүзчө бир ансамбль ачсакпы деген ойдо жүргөнбүз. Анан ушул акырындап кеңешип отуруп, анан 98 жылы карылар деле катарда деген бир нече өзүм менен журналист болгондон кийин мага тапшырма берип калышты ардагерлер кеңешинен. Ушунун атын бир тууралаштырып койсок, өзүбүзгө ылайыктасак, ошондо туура чыгар эле. Анан жаштарга байланыштуу бир темаларды коюп алсак, анын маанисин ача албай, дагы бир элге жаман жакшы көрүнүп калбайлы деген ой менен мага бир тапшырма берип калышты. Анан мен бир 7-8 теманы таптым. Данышман деп алдым, кенч деп коелу деп көрдүм. Анан ушулардын арасында карылар деле катарда деп койсок деле ыңгайы келип турат. Бөрү карыса бир коюлга ары бар эмеспи? Дегени карылар деле катарда жүрөбүз дегендей ушуну айтып көрсөк деп. Анан ортого салып көрдүм, салып көрсөм эле айтып калышты. Мына могуга бизге туура келип атат, карылар деле. Эми 60-тан өтүп калдык. Астыбыз 80ге барып калдык. Анан ушул тема туура келип атат да. Анан карылар деле катарда деген ансамблдын атын коюп, андан бир жакшы обончубуз эми кичине ден соолугуна байланыштуу азыр бизден ден соолугуна байланыштуу эс алып жүрүп атат. Саткынбек Майдыбек деген бир өзү мыкты обончу, композитор деңгээлинде иш алып барган жигит. Анан ошол жигит бизге жетекчи болуп, бир топ жакшы бир ырларды даярдап, хордун ыңгайына келген ырларды даярдап, анан өзүбүз ушу КТРдин программасында карылар деле катарда деп биздин ар бир карылар күнүндө бир 6-7 жолу ушул карылар деле катарда биздин ансамблдин ырчыларын, алардын берүүлөрүн 6-7 жолу телевизордон беришти. Бул да бизди аябай сымыктандырды да. Андан ары дагы бир жакшы бир ырларды ырдайлы, эми мындан ары дагы уланталы деп өтөр шык берип койду да ошол мезгил. Қалмақбаева, рахмат. Мынакей сиз деле ырдап келе атпайсыз дегендей, мына ага качкандан кийин ырдап жүрөсүз да. Эмес азыр телевизордо ошо сиңериңизге назар салсагын да, мейли ырдап жүрөбүз, ырдап берели. Эми Қалмақбаева мынакей 70 жыл деп айтканга оңой болгон менен мезгил деген ушундай бат эле келет экен дегендей жаш өйдөлөп. Анан бирок бул убакта 70 дегенем баягы жемиш жаш экен да адамдын. Жемиштүү дегеним баягы бала чака өсүп дегендей акыл сезимдин баардыгы тең ушул убактарда жемиштен мөмүнөп турган учур экен да, чачылып турган учур экен да. Элге берсем деген бир ойлор болот экен. Анан ушул жөнүндө өзүңүздүн бир каалооңузду айтып койсоңуз. 70 жашка келип эми бир жакшы бир ой толголорго келүүгө туура келет. Анан ушу 70 жашта айтып калам. Кыргыз элинде айтылган бир сөз бар. 70 жашта жердин ташы болосуң, желенин башы болосуң деген сөз бар да. Бул маанисемде десе көрсө,
салмактуу отуруп алып, өзүнчө ой калчап, тарбиялык маселедагы жаштарга айтчу сөздү айтып, кеңешип, ошолорго бир таасир бере турган тарыхый сөздөрдү, санжыраларды аралаштырып айтып, айтууга бир жакшы бир учур келип калат экен. Эми ошол 70 жашка келдим деп эле, анан ушу үйдө отуруп албай, жанагы карлар деле катарда ансамблына катышып, андан башка дагы бир өзүм да спортко жакын кишимин. Ушул жеңиш, ушу азыр тартылып аткан жеңиш паркына жайдын күндөрдө өзүм велоспортко кызыккан кишимин. Ошака чейин тээп келип, анан кайра ушу ардагерлер менен жолугушуп, жерден аңгемелешип, сүйлөшүп алып, анан кийин кайра Элебаев көчөсүнө өзүм ошол жерге бир 7-8 километрге туура келет. Ошол жерде спорт тиги велоспорту менен велосипед менен тээп, ушу үйгө барып турам да. Ошон үчүн ал 70 жашка чыгып алдым деп эле, анан болду эми. Үйдөн чыкпай калып отурбай, спорт менен да тиги машыгып, эл аралап, анан чыгармачылык менен аралашып, ар бир биз Кызыл Ай коомунда ошол жагы ошонун мүчөлөрү болобуз. Ошол жерге бизге карлар деле катардан тышкары кадырман карыялар деген өзүнчө ардагерлердин уюму уюштурулган. Мына ошол жерде бизге атайын бөлмө бөлүп берген. Ошол жерге барып өзүбүздүн чыгармачылык жолубузду улай келатабыз. Калмакбаева жөнүндө айта турган болсак, мен азыр ушу каарлар деле катарда деген жакшынакай топ түзүлгөн экен. Башынан да билем Калмакбаеваны. Бул кишинин бир артыкчылыгын айтайын, тыкаан өзүн алып жүрүшү, анан туура убагы менен, чакырган кезде убагы менен ар бир нерсеге ушундай бир жоопкерчилик менен мамиле кылып, активный катышып, жакшы ушундай бир жүрүш турушу аябай суктандырат да. Булдай адамдардан ушу жаштар үлгү алсак дейм да бул кишинин. Анан ошо ырда болобу, баардык тараптан өнүккөн жагы бар экен. Мына китеп деле жаратып атат. Өзү да журналист экен. Ушул баардык жагынан бул кишинин ырга да ушунчалык баягы бир эмнеси жакшы экен да, мындай бир көңүлү. Ошон үчүн үйүнү да ушундай бир жакшы үйүнү бар экен. Бир убактарда ошо вокал жагына метем деп ал жагынан жолу болбой калып, анан бу журналистика жагына өтүп кеткен экен угушум боюнча. Ошо бул кишини аябай баалайбыз биз. Калмакбай менен ушу жаш кезде биз ушу 1968-69 жылдары ушу Каракол шаарында жаш кезде, жаштык кез ар кайсы ийримдерде, ар кайсы концерттерде жүрүп, Калмакбай менен таанышып, бул жерде бир кичинекей автовокзал бар эле, ошол жерден чогулуп калар элек. Ал жерден таанышып Калмакбай менен ушу канча жылдан бери жакшы ушу жакын тең-туш болуп жүрөбүз. Кийинки жылдарда мага кошуналыктагы жайы бар, кошуна болуп келди. Ошо көп жылдан бери Калмакбайды мен жакшы билем. Кайсы бир жылдары ошо биздин органда, ички органда, милицияда иштеп жүрдү. Ошондо дагы өзүнүн мындай абдан тыкан болуп, ишке абдан катуу жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, жакшы иштеген күндөрүн билебиз. Калмакбай бир гана ошо органда иштебестен, анын бу чыгармачылык жактан да абдан өнүккөн эмелери бар экен. Алсак журналист катары көп жылдар ушу, кайсы бир жылдар ушу биздин Ысык-Көл кабарларында журналист болуп иштеген жылдарында билебиз. Эмне деген чоң элдин жетишкендиктерин ошо ар кайсы айылдарга чыгып, ошо элдин турмушу менен турмушун ошо газетадан айкалыштырып жакшынакай берген чыгармаларында окуганбыз. Кийин Калмакбайдын ушу музыкага дагы жакын жерин байкап калдым. Ой, Данил, мен ушул ырдырдач элем, тигилерде да ырдач элем деп музыканы училищега келип чогуу чыгармаларын окусам, музыкага да абдан жакын
жөндөмдүгү бар экен. Алсак, ай Калмакбай, могу мен ырдаган чыгармалардан билесиңби десем, ай даке сиздин ырдаган 6-күнү кечинде ойлойсуңбу деген бир топ чыгармаларды ырдап мен да таң калтырган жайы бар эле. Кийин ошо чыгармаларына мен да жардам берип, кайсы бир жылдары биздин областтык телевидениядан дагы ошо чыгып жүрдү. Ошондой бир жагдарын билем. Кийин ошо шаарда, Каракол шаарында кезиккен жерден эле айдаке сен жөнүндө бирдеме жазып атам. Мындай экен, тигиндей деп ар нерсени сурап калчу, мен да жооп берип, көрсө мен жөнүндө ошо чакан китеп жазып аткан экен, мен аны ойлоп турмун. Жөн эле газетага бир макала даярдап атат го десем. Жок даке, мен сага чоң бир колумдан келишинче бир китеп жазганга даярданып атам деп, анан мен жөнүндө дагы ошо жаңырыгы Жанар тоо деген аталышта жакшынакай китепти жазып чыгарды. Калмакбайга мен абдан ыраазымын. Чындыгында бул ар тараптан өнүккөн мыкты адис деп айтсам болот. Ошо жана айтып атпайм, тиги ички иштер башкармалыгында дагы өзүн көрсөтө алды. Журналист жагынан дагы мыктылыгын мына кайсы бир жылдар таштап койгон, кайра ошо уручканы алып, кайрадан азыр мен жөнүндө да жазды, башка адамдар жөнүндө дагы жакшы ой толгоолору бар. Өз жөнүндө да жакында бир жакшы китепти чыгарды. Мынакей Тулпар тушунда деген жакшы китепти чыгарып, өзүнүн өмүр баяны, өзүнүн баскан турганы, ал жерде ошо кимдер менен ошо турмуштун толгон ошо ой кырлары жөнүндө жазыптыр. Бул китепте да бизди чагылдырган экен. Рахмат Калмакбайга абдан ыраазы болом. Чындыгында Калмакбай менен Калмакбай тууралуу айта турган сөз абдан көп. Мунун бир маган аябай жаккан жери, ошо турмушта абдан тыккан, калп айтпайт, айткан сөзүн орундатат. Өзү абдан ушундай принципиалдуу дейинби, бир нерсеге абдан так. Калмакбай муну жасайлы, же болсо бир жерден кезигишели десек, абдан тактыгы бар да. Ошол жерге обязательно 0-0 келет. Анан кийин бир маселелерди чечүү, маселелерди кандай кылабыз, тигиндей кылабыз десек, ошол маселеде дагы бүт ойлорун, баардык иштерин баарын жыйыштырып салып, ошол маселе бүтмөйүнчө ак эткенден так этип ошо эмелерин көрүп калдым. Калмакбай менен мына канча жылдан бери чогуу келатабыз. Калмакбай буюрса быйыл 70ке чыга турган жылдар болуп калды. Буюрса дагы алдыда көп чыгармачыл жолдор бар. Көп китептерди, көп өзүнүн досторун, көп өзү билген адамдар жөнүндө да чагылдырат деген менин ойлорум көп. Буюрса мына 70 жылдыгында дагы ошо биздин телевидение чагылдырат болуш керек, ошо тойлорду өткөрөт. Калмакбайдын бүт чыгармачылыгы алдыда, көп эмгектери бар алдыда, мен ошону айта алам. Эмесе Калмакбай канча ошо эмгектенип, канча ошо бизди чагылдырып, ошо китепке дагы жазган маселеңди ойлоп, сага рахмат айтуу менен бир ырымды ырдап бергенге ырдап аткарып коеюн. Жакшы адам жөнүндө ар дайым жакшы сөздөр айтылат. Бул китебинен улам Тулпар тушунда гана бүлүк аталып, атагы айды чапчырын Калмакбай Тынчыбеков өз учурунда баамдаганы көрүнүп турат.
кийинки мундар китептеги каармандардын басып өткөн жолдорунан кабардар болушуп, алардан таасирленүүгө дит коюшар деген үмүт жагат.